Балага болгон сүйүү, ишеним көрсөтүү баланын келечегине кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Сиз балаңызды жакшы көрөрүңүздү, ага ишенериңизди кантип билдиресиз? Көпчүлүк ата-энелер каалаган нерсесин сатып берем, курсагын тойгузам, кийим сатып берем, жакшы көрөм деп айтам деген сыяктуу жоопторду айтышат. Кандай деп ойлойсуз? Ушул нерселер жетиштүүбү балдарга? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темада баланын негизги психологиялык муктаждыктары болгон сүйүү, ишеним көрсөтүү жана кабыл алуу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бала кандайдыр бир туура эмес иш кылган күндө да баланын аң сезим түпкүрүндө ата-эне мени баары бир жакшы көрөт деген ишеним калыптанышы керек, күчтүү болушу керек. Анын үчүн ата-эне баланын инсандыгына шек келтирбестен анын болгон жүрүм турумуна гана басым жасап коюшу керек. Мисалы, балам, мен сени аябай жакшы көрөм, бирок азыр кылган ишиң туура эмес, мага жаккан жок деп сиз билдирсеңиз болот. Ата-эне балага ишеним көрсөткөндө гана бала да ата-энеге ишеним көрсөтө алат. Эгерде ата-эне баланын ар бир айткан сөзүнө көңүл буруп угуп, ар бир айткан сөзүнө кайтарым байланыш берип турса, балада мен керектүүмүн, мен жакшымын деген ишеним калыптанат. Жана өзү оорчулук жараткан учурда, кыйынчылык жараткан учурда ата-энеме кайрылсам болот экен, ата-энеме ишенсем болот экен деген ишеним балада жаралат. Жана да ата-эне балага ишеним менен бир жумуш же бир иш тапшырса, бала ал жумушту же ишти жоопкерчилик менен мамиле кылып, ал ишти аткарганга аракет кылат. Андан соң баланын өзүндө болгон ишеним пайда болот. Ар дайым эсиңиздерде болсун. Бала ата-энесинин ишенимин аткарганга аябай аракет кылышат. Сиздин балаңыз уникалдуу жана кайталангыс инсан. Анын эч кимде жок сапаттарынын топтому бар. Балаңыздын өзгөчөлүктөрүнүн баардыгы сиздин сапаттарыңыздын бир бөлүгү болуп саналат. Мындай нерсе психологияда шартсыз кабыл алуу деп аталат. Шартсыз кабыл алуунун эрежеси болуп, менин балам жакшы, кээде жаман иш же туура эмес жүрүм турум кылса дагы. Анткени мындай учурда бала жаман эмес, анын болгону жүрүм туруму туура эмес деген ой болуп саналат. Баланы кабыл алуунун бир нече жолдору бар. Мисалы, ага чечим чыгарууга мүмкүнчүлүк берүү. Аны көбүрөөк угуу, ал менен көбүрөөк баарлашуу, өздүк иштерине такыр кириши бербөө жана бала менен көбүрөөк сырдашуу жана көбүрөөк баарлашуу болуп саналат. Бала толук кандуу өнүгүп жана өсүшү үчүн бул негизги психологиялык муктаждыктары канааттандырылышы өтө маанилүү. Эгерде бул муктаждыктар канааттандырылбаса, эсиңизде болсун, бала баары бир сиздин көңүлүңүздү башка бир терс жүрүм турумдары менен бурдуруп алышы мүмкүн. Мисалы, өзүнүн бут кийими менен столдун үстүнө чыгып кетет, андан соң албетте сиздин көңүлүңүздү бурдурганын аракетин кылат. Баланын негизги психологиялык муктаждыктары канааттандырылышы үчүн ата-энелер эмне кылышы керек? Эң негизгиси, себепсиз эле жагымдуу жана жылуу сөздөрдү көбүрөөк айтыңыз. Бала өзү кичинекей чечимдерди чыгарыш үчүн мүмкүнчүлүк бериңиз. Баланы бир гана өзү менен салыштырыңыз, башка бирөөлөр менен салыштырбаңыз. Мисалы, сен кече 4 алып келиң эле, бүгүн азаматсың, 5 алып келдиң деген сыяктуу билдирүүлөр менен. Аны көбүрөөк кучактаңыз, колдон келишинче көбүрөөк колуңузга алыңыз, эгерде ал кичинекей бала болсо. Жана ага тандоону көбүрөөк бериңиз. Бала өзү эмне кээрин, эмне жерин өзү чечкени жакшыраак болот. Башка инсандардын көзүнчө сындабаңыз, колдон келишинче, жана балаңызга көбүрөөк ыраазычылыгыңызды билдирип туруңуз. Мисалы, чоң рахмат мага үйдү жыйнашканың үчүн, же идиш аяктарды айттырбай жууп койгон үчүн мен сага ыраазымын деп өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды бат-баттан билдирип турсаңыз болот. Жыйынтыктап айтканда, сүйүү, ишеним көрсөтүү жана кабыл алуу үй бүлөдө жагымдуу мамиленин болушуна жана баланын толук кандуу өнүгүшүнө чоң шарт түзөт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.